Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Бокс. Кыргыз мушкери тажикстандыкты утуп тарых жаратты. Бокс боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын мүчөсү Мунарбек Сейитбек уулу Өзбекстанда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө чемпиондугунун жарым финалына чыкты. Дүйнө чемпиондугуна 57 килограммга чейинки салмак ченинде катышкан Мунарбек Сейитбек уулу жарым финалга чыгуу үчүн тажикстандык Асрор Вахидовду жеңип алды. Эми финалга чыгуу үчүн ал рингдин ээси Өзбекстандын өкүлү Абдумалик Халоков менен беттешет. Муну менен Мунарбек Сейитбек уулу Кыргызстандын тарыхында бокс боюнча дүйнө чемпиондугунда жарым финалга чыккан алгачкы боксчу болду. Анын жарым финалга чыгуусу жок эле дегенде, колдо медаль бар дегенди билдирет. Булак супер кежи. Президент жергиликтүү соттордун түзүмүн жана судьялардын штаттык санын бекитүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамына кол койду. Мыйзам 2023 жылдын 6 апрелинде Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү сотторунун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2020 жылдын 4-июнундагы номер 59 мыйзамы менен судьялардын штаттык саны төмөнкү административдик соттордо Бишкек шаары 8ден 3 орунга чейин, Чүй облусу 5ден 2ге, Ош облусу 3дөн 2ге, Жалал-Абад облусу 3дөн 2ге чейин кыскартылган. Кабыл алынган мыйзамда аталган мыйзамга өзгөртүүлөр Бишкек шаарынын Чүй, Ош жана Жалал-Абад облустарынын административдик сотторунун судьяларынын штаттык санын, жалпы юрисдикциядагы соттордогу судьялардын штаттык санынын кыскарышынын эсебинен көбөйтүү төмөндөгүдөй тартипте каралган. Бишкек шаарынын административдик соту 3 штаттык бирдиктен 5 штаттык бирдикке чейин көбөйтүлүп, анын карамагына Бишкек шаарынын 1-Май жана Свердлов райондук сотторунан 2 штаттык бирдик берилген. Чүй облусунун административдик соту 2 штаттык бирдиктен 4 штаттык бирдикке чейин көбөйтүлүп, аталган облустун Ала-Мөдөн жана Ысык Ата райондук сотторунан 1 штаттык бирдиктен берилген. Ош облусунун административдик соту 2 штаттык бирдиктен 3 штаттык бирдикке чейин көбөйтүлүп, аталган облустун Кара Суу райондук сотунан 1 штаттык бирдик берилген. Жалал-Абад облусунун административдик соту 2 штаттык бирдиктен 3 штаттык бирдикке чейин көбөйтүлүп, аталган облустун Базар Коргон райондук сотунан 1 штаттык бирдик берилген. Булак супер кежи. Путин грузиялыктарга байланыштуу 2 чечим кабыл алды. Грузиянын президенти аны провокация деп атады. Россияда 15 майдан баштап Грузиянын жарандары үчүн визалык режим алынат. Мындай жарлыкка Владимир Путин кол койду. Эми Грузиянын жаранына Россияга кирүү үчүн өздүгүн тастыктаган документ, паспорт гана керек. Бирок Россияга 3 айдан ашык иштегени же окуганы бара турган грузиялыктардан мурдагыдай эле виза талап кылынат. Ошондой эле Путин россиялык авиакомпанияларга Грузияга учак учурууга уруксат берди. 2019 жылы Грузия менен аба каттамы жабылган болчу. Грузиянын президенти Россиянын мындай кадамдарын провокация катары баалады. Ал Украинадагы абалдан улам мындай иш-аракеттер орунсуз экенин билдирди. Булак Назар Ньюс кежи. Өкмөт отставкага кетирүү сунушуна кайсыл депутаттар каршы жана кайсылары макул болду? Жогорку кеңештин депутаттары өкмөттү отставкага кетирүү боюнча бүтүн Кыргызстан фракциясынын сунушун колдогон жок. Тагыраагы өкмөттү отставкага кетирүү сунушуна 48 депутат каршы чыкса, 9 макул деп добуш берди.
Эске салсак, аталган фракция 27 апрель күнү министрлер кабинетинин курамын толугу менен кетирүүнү сунуштаган. Буга өкмөттүн Конституциясынын 44 беренесинин 2 бөлүгүн 2023 жылдын 1 январынан баштап эң төмөнкү пенсия пособие жашоо минимумунан кем болбосун деген норманы аткарбаганы себеп болгон. Ал эми добуш берүүнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, Айгүл Айдарова, Адахан Мадумаров, Арсланбек Малиев, Исхак Масалиев, Нурлан Ражабалиев, Максатбек Сарбагышев, Эмиль Токтошев, Бактыбек Чойбеков, Алишер Эрбаев каршы добуш берген. Кулак Назар Ньюс Кежи. Россиянын тышкы иштер министрлиги Армениянын Жукоку сындашына жооп кайтарды. Армения жетекчилигинин Жукоку ишинин натыйжалуулугун талкууга алгысы келгени акылга сыйгыс нерсе. Бул тууралуу брифингде Россиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдирди. Биз Еревандын Жукокуну ачык сынга алышы жакшы жыйынтык бербейт деп ойлойбуз. Армения жетекчилигинин уюмдун ишинин натыйжалуулугун, өзүнүн тышкары талкуулоого умтулушу таң калыштуу. Анткени Жукокуда бул үчүн бардык зарыл форматтар жана жолдор бар. Башкысы уюмдун мүчөлөрү бардыгын укканды жана бул багытта иш жүргүзгөндү билет, деди Захарова. Ал белгилегендей, Москва 4 майда Прагада Армения жетекчилигинин Евробиримдиктин бул өлкөдөгү миссиясына берген баасында укту. Захарова Армениянын премьер-министри Никол Пашиняндын Евробиримдиктин байкоочуларын чакыруу чечими оңой болгон жок. Анткени ал эч кандай коопсуздук кепилдиктерин бербейт жана жаңы чакырыктарды жаратышы мүмкүн деген билдирүүсүн эске салды. Эп менен Жукокуга болгон чоң үмүттөр чындык менен дал келбей жаткандыр. Биз армян өнөктөштөрдөн Жукокунун миссиясын Арменияга жана башка жерге жайгаштыруу боюнча олуттуу иштерди жандандыруучу кадамдарды күтөбүз. Россия тарап мындай ишке даяр, муну Ереван жакшы билет, деди Захарова. Булак Спутник Кежи.